Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Шоу-бизнестеги эң жаш жалгыз Бояна Кысай Калкабылова учурда 2 жашар кызы Альфиянын кең келечеги үчүн бар күчүн жумшап, эмгектенип жүргөн кези. Өзү жаш болсо да турмуштун сыноосуна жеңилбей келе жаткан бийкеч кандай эне экенине бул макаладан жооп таба аласыз. Оба, мен 17 жашымда турмушка чыгып, 18 жашымда кызымды жарык алып келдим. Билбейм, өзүм айли бала болгонгобу, өтө чоң деле жоопкерчиликти сезген жокмун. Баары жеңил эле болду. Төрөгөндөн кийин 20 күн ата-энемдин үйүндө болдум. Апам менен жеңем карашып кыйынчылыкты сезген эмесмин. Үйгө баргандан кийин да кайненем бала багууну үйрөтүп, кайным түнү менен терметип чыгып чоң жардам көрсөтүшкөн. Болгону кошпой учурунда мен өзүм бир аз өзгөрөт экен. Мен ушул нерседен кыйналдым. Эгерде ал кезде жаныңда сени түшүнгөн адам болсо жакшы, түшүнбөгөн адам болсо ого бетер сени кыйнап коет. Мени да жолдошум колдоп турган үчүн кош бойлуулугум жакшы өттү. Кызыңдын атын ким ыйгарды эле? Кызымдын аты Альфия. Атын чоң апасы койгон. Толгон башталганда кайненем шопосун көтөрүп алып келип, кыздын атын ким коелу деп сураган. Мен өзүңүз билиңиз десем, ушул атты сунуштады. Мага жакты. Толготуп жаткандан баштап эле Альфия деп чакыра баштаганбыз. Альфия Аллага жакын дегенди түшүндүрөт. Альфия атасынын эле көчүрмөсү экенин сүрөттөрдөн көрөбүз. Сага окшоштуктары барбы? Ошондой болсо да балага өз атасынын мерими керек го. Кызымды карап алып өзүм да таң калам. Бир дагы жери мага окшошпойт. Кылык жорук, уктап жатканы, баскан турганы, сүйлөгөнүнө чейин атасына окшош, деп жооп берди. Маалымат булагы Элдик медиа.